Ден соолуктагы эч качан модадан кетпейт деп Нияз кесиптешим, улуу Нияз кесиптешим айтып кеткендей, ал чындык, ден соолук эч качан модадан калбайт. Ошол тууралуу дагы бүгүн ден соолукка дагы көптөгөн жакшы кеп кеңештерди айтып кетүүчү бизге коногубуз келип калды. Эң алгачкы коногубуз мите курт ооруларын алдын алуу боюнча дарыгерибиз Жумагүл Маматкуловна. Эжекебиз саламатсызбы кутмандагыңыз менен? Кош келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ошо жаз келди. Мите курттардын жугуусу күчөдү. Аны кантип алдын алабыз? Айрыкча жаш балдарда ушу мите курттар көп болот деп уккан жайыбыз бар. Туура суроо. Биздин республикада акыркы жылдары ошо мите курт ооруларынын жайылышына мындай бөгөт коюуга да аракет кылып келатабыз. Бирок тилекке каршы жылына 30 миңден ашыгыраак балдардын арасында мите курттардын ар түрлөрү кездешип жатат. Анын ичинен эң эле актуалдуулардын бири болуп, бул аскарида курту, чүчө курту бар, малдан жугуучу, чочкодон жугуучу курттар бар. Ошолордун баардыгы бул мителик кылат адамдын организмине киргенде. Туура суроо бул балдардын арасында айрыкча 14 жашка чейинки балдардын арасында көп кездешет. 80% эле балдар түзөт. Бунун себептеринин бири эле баягы өздүк гигиена, айлана чөйрөнүн тазалыгы ошолорго байланыштуу болот. Мына азыр жаз келди, бардыгыбыз эшикке чыктык, жер жемиштер пайда боло баштайт, биринчи эле кулпунайлар пайда болот. Ошол жердеги мурун баягы мите курттардын жумурткалыктары өлбөйт, бул кыштап чыгат, алар да ойгонду. Ошондуктан баягы жерге эмне себилген болсо, эмнени айдаган болсок ошолорго мите курттардын жумурткалыктары болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин баягы дарыгер катары дайыма эле биз мындай консультация, кеңеш берип жүрөбүз. Ушу мите курттардын алдын алуу жолдору да бар. Бул өздүк гигиена деп, ар кандай мындай колдорду жуу деп айтсак, баягы оңой эле колду бардык эле жуйт да деген суроолорго жооп алабыз да. Бирок колдун да жуунун туура эрежелери бар. Алаканды жууш керек, тырмактын астын жууш керек, салаларды жууш керек. Жөн эле суу менен жуубастан бул самындап гана жууш керек. Мите курттардын жумурткалыктары жана вирус, бактерия болобу, башка нерселерди бардыгы бир гана самындап көзгө көрүнбөйт, бирок ошо тырмактын астында, колдун астында ушу мындай жугуу жолдорунун бири ушу өздүк гигиена сакталбашы. Айрыкча дараткандан кийин, балдардын ойноп келгенден кийин, ит мышыктар менен ойногондон кийин, деги эле баягы тамактын жеринин алдында бардык эле адамдар ушу колдорун жуусу ушу мите курттардан арылса болот. Дагы бир себептердин бири баягы мөмө жемиштерди айтып атабыз. Мөмө жемиштерге айлана чөйрөдө баягы -30-35 градус, +40 градуска чейинки мындай жылуулук сууктарды мите курттардын жумурткалыктары ошону өздөрүнө мындай шарттуу деп эле өсөт да. Ошон үчүн мителик кылыш үчүн ушундай -+ температураларды көтөрөт. Ошондуктан булар сыртка кайдан чыгат? Баягы ооруган адамдар, балдары, ошолор дааратканага барбай, огородторго же башка ачык жерлерге барганда, бир күндө ушу аскарида курту өзү 50 сантиметрге чейин адамдын ичегине жайгашып алат. Жумурткалыкты 250-300 миңге чейин жумурткалыктар сыртка бөлүп чыгарат. Ошо 250-300 миңге чукул жумурткалыктар булар чыкканда эле дааратканага барып же бир жакка жашырынып калайын дебейт. Алар жерден топурак аркылуу баягы эле биздин жей турган мөмө жемиштерге, жанагы биздин термага баягы кайнак суу кайнатпаган мындай нелерибиз бар да, салаттарга кошо турган чөп чарларыбыз бар, жей турган. Ошолордун баардыгына эле ошолор барып, капустанын даже ички кабыктарына чейин жайгашып алып, өздөрүнүн баягы тукумчулугун улантат да. Мындай суроо бергибиз келип атат. Бересиңби? Берип ал. Андай берейин. Мынакей алдын алуучу жайларды айтып кеттиңиз, эрежелерин. Ал эми баягы болбой калган дегенде аябай оор абалдагы пациенттерге кандай сиздер кантип дарылайсыздар? Бул мите курттар өзү мите курт бар экенин баягы көрүнбөйт, адамдар билинбейт. Аларга баягы клиника берет да.
клиниканын биринчи эле мындай клиникалык белгилери адамдын табити тартпай калат, мындай балдардын бойлору өспөй калат, беттерин аллергический арыкташ мүмкүн, же аппетити аябай ачылып кетет. Себеби дегенде адамдын организмине кирген баягы мите курттар өздөрү башка жактан тамак аш алып келбейт. Адамдын организмине түшө турган керектүү витамин, минералдык жанагы веществолордун баардыгын өзүнө сиңирип алат. Ошондуктан балада баягы клиникалык белгилер пайда болуп, баягы кусат, же башка эле ичим ооруду деп айтыш мүмкүн. Ошол учурда бизде инфекционисттерге барып, медициналык кызматкерлерге барып, баягы өздөрүнүн балдардын массасына баягы жанагы канча килограмм болот, ошого жараша дарыланууларды жүргүзүп, бизде приказдар бар, ошонун негизинде жүргүзөт. Ал эми бунун өтүшүп кеткенин да билинбей жүрүшөт да, себеби дегенде бул бир гана микроскопический гана көрүнөт. Адамдар баягы анализ заңынан анализ тапшырганда гана ошо адамдын ичинде мите курт бар экени билинет да. Ошондуктан анализ алганда гана. Ошон үчүн биздин республикада азыр мындай лабораторияларда аябай эле жакшы методдор, ыкмалар менен колдонулушуп, жакшы табышып атат. Ошондуктан адамдар, айрыкча ата-энелер эч болбогондо балдарын бир жылда бир жолу анализдерин апарып, профилактикалык жол менен изилдеп турса болот. Бирок биз ушу акыркы жылдары бардык эле адамдар анализ тапшырып, ушундай мындай маани деле бербегендиктен биз жаш балдарды 1-класстан 4-класска чейин балдарды 2007 жылдан бери 2 жолу профилактикалык дарылоо жүргүзүп атабыз. Бул альбендазол деген таблетка менен жүрөт. Ал 6 айда бир жолу колдонуп койсо эч кимге терс таасирин тийгизбейт. Мындай суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн анализ тапшырганда билинет деп атпайсызбы? Жалпы анализ тапшырганда эле билинеби? Анан кийин кичинекей бөбөктөрдүн ичинде мите курт бар экенин кантип билебиз? Жанагындай көрсөткүчтөрдөн башка дагы факторлор барбы? Биз дагы кайталап кетейин, бул мите курт бар экенин эч убакта сыртынан билинбейт. Бир гана ушу анализ тапшырганда гана билинет. Ата-энелер балам ыйлайт, же балам кечин түндө тишин кычыратат, же шилекейин агызат, же жаш жанагы эмчектеги бөбөктөрдө мындай жана аллергиялык арканда тырмануулар болот, же кызаруулар болот, же бетине, денесине бир чакайлаалар чыкты дегенде биз сөзсүз түрдө кеңеш беребиз, ушу мите курттарга анализ тапшырып койгула деп. Кайсыл жакка тапшырыш керек? Бизде бардык эле санэпидстанцияларда, лабораторияларда жана ТСМдерде лабораториялар бар. Ал жерде паразитологияга өзүнчө адистер бар. Алар изилдеп берет. Акыркы жылдары жакшы ыкмаларды колдонуп иштешип атат. Ошондуктан биздин азыркы иштеп аткан айрыкча департамент биздин иштеп жаткан ооруларды алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө борборунда паразитология лабораториясы бар. Ошо телефон 32-30-10. Ошол жерге эртең менен саат 8:30-дан кечки 5-ке чейин барып тапшырса, бардык ушу мите курттардын түрлөрү көп. Бизге 20га чукул түрү бар. Ошолордун түрлөрүн аныкташып, анан кеңеш беришет. Сөз түрдө ар бирибиз баягы ден соолугубуздун абалын көзөмөлдөп коюш үчүн барып жалпы анализ берсек, ошондо бардыгы аныкталат экен. Чоң рахмат келип, эң пайдалуу маалымат бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Да, ден соолугуңуз чын болсун. Рахмат сиздерге да.